үчүн ушундай чоң эле эркектер жаш кыздарга кызыгуусу пайда болот. Кичинекей кезинде апасы бир кичинекей кызды кызыгып мүчөсүн караган кезде Ошол учурда караба деп айтпаса анда башка эмне деп айтып 80-90% ошондой адамдарда бузулуу көп болот. Эгерде Кудайдан коркуу жок болсо, мындай нерсе боло бериши мүмкүн. эффект берип, жакчы берип, ушундай жолго тартуусу жакын эле адамдар менен болот да, айланасына айышып. Кичинекей кезинен баштап алдап жүргөн, аны кучактап, бул жашында 14 жашка келгенде аны зордуктаган. Ар жактан бир бала эже эмне сиз бала урдайсызбы дептир да. Бирөөсүн эле алдыгы площадка алып барып эле адамдарга көрсөтүп эле асып коюш керек. Ассаламу алейкум, биздин сүйүктүү көрөрмандарыбыз. Бул Najigayim подкасты. Анда Ася Шербекова, психолог жана гимнастика тренери, жана мен Аида Абдирасулова. Кош келипсиз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Бул тема негизинде азыркы учурда актуалдуу болуп жатат деп айтсам болот. Анткени жаш балдарга зордук болуп өчөдү. Жаш балдарды дагы ушундай кандай десем, чоң эле эркектердин кызыгуусу артып, ушундай жаман жолдорго тартып баштады да. Педофилия деп койсок болот. Эмне үчүн ушундай чоң эле эркектер жаш кыздарга кызыгуусу пайда болот? Педофилизмдин аркасында эмне болушу мүмкүн? Психологиялык кандайдыр бир көйгөйлөр болушу мүмкүн. Мисалы биз баланы кичинекей кезинде өтө көп мындай тыябыз го балдарды. Эркек бала кыздарды таптакыр карабаш керек, кыздарды таптакыр көрбөш керек. Же болбосо кыздардын жыныс органдары башка, же болбосо эркек башка жынысы, айымдар башка жынысы, кыздардын башка жынысы бар деген сыяктуу. Ошонун аркасында болушу мүмкүн. Мисалы, кичинекей кезинде бир педофил бир эркектин ушундай бир мындай сураган кезде, ал ушундай деп айтканда, кичинекей кезинде апасы бир кичинекей кызды кызыгып мүчөсүн караган кезде, сен караба деп аябай катуу тыйгандын аркасында кызыгуусу калып калган месинде. Ошо менен жаш кыздарга кызыгат, жаш кыздарды көргүсү келет. Эмне үчүн мындай деген сыяктуучу. Балким ушундай бир болушу мүмкүн. Мунун дагы аркасында эң чоң дагы бир нерсе бул мындай бир кумар ичүү чегүү деп айтсак да болот да. Көбүнчө наркомандар же болбосо ичип алгандан кийин аң сезим эмнени каалаган болсо өзүн контролдой албаган жанагы мал сыяктуу болуп калышат го. Көбүнчө ошонун аркасында да болот. Байкап койсоңуздар, азыркы учурдагы статистикага карай турган болсок, көбү ошол кумардын аркасында же болбосо арамдын аркасында өзүнүн аң сезимин билбеген абалда ошол нерсеге барып атышат да. Бул дагы мисалы азыркы ушундай сыяктуу интернет желесинде дагы аларды ачык көрсөтүү, мисалы ачык көрсөтүү, даже кичинекей балдарга зомбулук кылуу, эркектерге жаш күчү жеткен эркектерге зомбулук кылуу. Муну дагы интернет аркылуу да тароонун аркасында дагы адамдын мээсинде мындай кызыгуу пайда болот. Бул дагы бир себеп деп айтсак болот. Себептердин бирөөсү деп айтсак болот. Түшүнүктүү. Ошол учурда ата эне эмне кылыш керек? Мисалы, баланын кызыгуусу пайда болду да. Ошол учурда караба деп айтпаса анда башка эмне деп айтып балага? Бул жерде өзүнүн аял эркек экенин, анын баардыгы мындай бир өзүнүн жыныс органы боюнча маалымат сөзсүз алуу бул өтө маанилүү. Өзүнүн ошол тараптан билими бар адамдар менен статистикага карай турган болсок, ал тараптан таптакыр окубаган, билими жок, же болбосо өзүнүн аял эркек экенин анализдей албаган, ал боюнча уят деп жабылган адамдарда бузулуу көбүрөөк болот. 80-90% ошондой адамдарда бузулуу көп болот. Ал эми маалыматы көп, сураган суроолору, мисалы, кичинекей балдар 4 жаштан баштап сурап баштайт. Апа, эмнеге мындай, же болбосо мен эмне үчүн аялдар эне төрөйт, эмне үчүн ата төрөбөйт деген сыяктуу суроолорду бере берет го. Ошол учурда аларга сөзсүз суроолоруна жооп берүү. Азыркы учурда эми интернетте баары бар. Өзүнүн органдары боюнча тааныштыруу, эркектин эркек экенин, аялдын аял экенин, жана ошол нерсе балакатка жеткенден кийин, же болбосо мындай бир турмуш кургандан кийин гана, нике кыйылгандан кийин гана ошол нерсе норма болорун, Кудай алдында эртеңки учурда жооп берерин, бизде Кудай деген ушундай башкаруучу бар экенин, жаратуучу бар экенин, ал бизди ушундай жаратты деген нерсени, норманы аны мээге киргизүү менен, ал нерсенин акылын өстүрүү менен гана бул нерсени биз кармай алабыз. Эгерде Кудайдан коркуу жок болсо, мындай нерсе боло бериши мүмкүн. Түшүнүктүү. Байкасаңыз, бул кыздарга, жаш кыздарга да көрсөтүү, же болбосо ушундай жаш кыздарды алдап,
конфет берип, жакчы берип, ушундай жолго тартуусу жакын эле адамдарынан болот да, айланасында, айш атасынан же болбосо туугандарына бөлүү сыяктуу. Кандай болбосун тааныган эле адамдардан коштасып болушу мүмкүн. Эмне себептен ол жакын адамдарынан ушундай кордук көрүп калат да жаш кыздар. Анда дагы мындай болот да. Статистикага карай турган болсок, шаарга караганда айыл жерлеринде көбүрөөк болот. Эмне үчүн дегенде, айыл жерлеринде баары бири-бирин тааныйт. Ал жерде деген туугандар чогуу жашашат, бир айылда туугандар, тааныштар, бөлөлөр көп болушат. Шаарда бири-бирин тааныбайт. Бири-бирин тааныбаган адамдар ал нерсеге баруусу мындай азыраак болот. Көбүнчө азыр өзүң айтып кеткендей, баягы өзүнүн туугандарынан, даже бир туугандарынан, кошуналарынан, бөлөлөрү, атасынын бир туугандары, көбүнчө көп пайыз, 70-80% айымдар бул нерсеге кабылат. Бирок ал нерсеге мындай анык барбаса дагы кандайдыр бир аракеттерди сөзсүз көрөт да, Ошонун аркасында көбүнчө вагинизм деген оорулар, өзүнүн мындай коркунучтан оорулар пайда болуп, айымдар өмүр бою жабыркап калган учурлар көп болот. Жакыны деген себеби билет, алышат, сүйлөшөт, алдайт мисалы. Ал деген энесинен албаган кичинекей кызды энесинен албаган кандайдыр бир сүйүүлөрдү берип, акча берип, бул нерсеге алып барат да. Муну узак убакыттар бою, мисалы айлар бою алдап жүргөндөр бар. Биздин өзүбүздүн дагы жакындарыбызда ушундай болду. Ал кичинекей кезинен баштап алдап жүргөн, аны кучактап, ага бир нерселерди берип, кичинекей кезинен, биринчи класстарынан баштап ошентип жүрүп барып, анан акырында кыз өзү аны каалап чакырган кезде, анан бул жашында 14 жашка келгенде аны зордуктаган. Бул жерде деген бул ага чейинки бизде дагы өкүнүчтүүсү, бул соттун дагы туура эмес иштөөсү, акчага алданып кетүүсү дагы өтө чоң ушундай азыркы учурда ушундай экен. Ал жашынан баштап алдап барып, анан ошол кыз өзүн макул болгондон кийин барып, анан кыз өзү макул болду деген нерсе менен жаап салганы бизге да өкүнүчтүү болгон. Бул нерсе биздин башыбыздан да өттү. Көбүнчө буга дагы эркектердин нафсы, Кудайдан коркпоосу дагы бул нерсеге алып барат көбүнчө. Анан ушул жаш балдар эми баары бир кичинекей да. Эмне себептен ушул айта албайт да апасына же атасына? Бизде көбүрөөк ушул нерсе бар, бизде тыюу бар. Эгерде бирөөгө күлбө, анан сүйлөбө деп баягы уруп урушуп же болбосо оозуңду жаап деген нерсе менен чоңойгон үчүн алар оозуна мындай бир кишени тагып алат да, ошо боюнча өмүр бою ушундай зомбулук болуп атса, айта албаган абалда, ичине сактаган абалда калып калат. Биз аны оюн эркин айтууну ошон үчүн сөзсүз кыздарыбызга, эгерде бирөө тийишсе сөзсүз айтуу керектигин айтышыбыз керек, аларга сөзсүз. Ошол тараптан тескерисинче айтпай койгондун аркасында ушул нерсе болорун балдарыбызга жеткирүү керек, ар бир эне балдарына, кыздарына. Анан мисалы үчүн маршруткага же автобуска чыгып калсаң эле кичинекей балдарды отургузуп берет го, жана кел менин астыма отургузуп кой депчи, тааныбайт. Бирок эми балким тиги эле кишинин деле аялдын деле ою жакшы болушу мүмкүн. Ошол негизи туурабы? Тааныбаган адамдарга өздөрү мындай жакындабоону айтуу керек, сөзсүз. Баягы күнү бир күн ким айтып атпайбы? Бир кыз деген көчөгө келип кичинекей балдарга мегиле мен силерге конфет берем дептир да, десе, ар жактан бир бала эже эмне сиз бала урдайсызбы дептир да. Анан аны ата энеси айтса керек да, силерге конфет берем деп алдап кетет, урдап кетет депчи, ошентип алдаганда албагыла депчи. Бирөө келип мегиле балдар конфет жегиле десе, сиз эмне бала урдакычсызбы дептир да. Демек ал үйдө ошондой нерсе, ошондой баягы айтылат. Ошон үчүн бир күн мен дагы кичинекей балдарым бар да, кыздарыма айтсам, кыздарым ооба биз билебиз аны ошентип алдайт деп айтышат да, аларда маалыматтары бар. Негизи ар бир эне балдарга ошондой маалыматтарды айтып туруу керек, өзүн коргоо боюнча. Мисалы үчүн жаш балдарыбызга ушундай зордук көрсөтүп атпайбы, чоң эле кишилерчи? Эми жаш бала билбейт. Ошол чоң кишилердин кандай психологиялык жактан көйгөйү барбы, же аларга кандай бир чара колдонсо болот? Негизи эгерде мындай чындап айтканда, бир Мыктыбек Арсланбектин айтканын уктум эле, андайдын бирөөсүн эле алдыгы площадка алып барып эле даарга адамдарга көрсөтүп эле асып коюш керек, ошондон кийин гана бул нерсе токтойт депчи. Ошол нерсеге катуу чара көрүлбөгөндөн бул нерсе дагы көтөрүлөсү мүмкүн. Эмне үчүн буга чейин, ушул заманга чейин могу ислам карманган мамлекеттерде
ушундай бир зордук боло турган болсо башына алып таштайт го, алып таштай турган атайын жери бар, ошон үчүн ошончо нерсеге баргандан коркот. А бизде ушунчалык деңгээлде катуу баягы аракет жок болгон үчүн дагы ушул нерсеге баруусу мүмкүн. Ошондуктан мен бул өтө мындай бир катуу, биз баарыбыз кирише турган өтө жаман бир коркунучтуу тарап деп айтсак болот да. Демек алардын оюнда жазасыз калам деген ой бар болгон. Ошондой андай болушу мүмкүн. Бирок бул жерде өзүнүн нафсин башкара албай калган нерсе туруп атат да, эң чоң. Нафсин башкара албай атат, өзүнүн денесин контролдой албаган, жаныбар сыяктуу, мал сыяктуу өзү интеллектуалдык тараптан, акыл тараптан өспөгөн, эмоционалдык тараптан өзүн контролдой албайт, денесинин каалоосун тие албаган, бул жетилбеген, мындай айтканда илим билимден аркада калган адамдар да болушу мүмкүн. Өзү өнүгүп өскөн, эмоционалдык тараптан да акылы, эмоциясын башкара алган адамдарда таптакыр бул нерсе болбосу мүмкүн. Демек ар бир адам өсүү керек, ар бир адам өнүгүү керек, өзүнүн каалоолорун тыюуну үйрөнүү керек. Ошонун аркасында бул нерседен арылуубуз мүмкүн. Түшүнүктүү. Маегиңиз үчүн чоң рахмат эселейм, келиңизге. Убактыңызды бөлгөнүңүзгө аябай ыраазычылык билдиребиз. Ал эми сиздер менен кийинки подкасттардан көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Оюңуздарды сөзсүз түрдө комментарийге жазыңыздар жана бизге катталып лайк, комментарий калтырыңыздар.